Саламатсызбы калайчы? Кече эле президент Сооронбай Жээнбеков жарандык сектордун өкүлдөрү менен жолугуш өткөрдү да. Сиздин пикириңиз кандай? Менин пикирим абдан жакшы. Бул жарандык сектордун жетекчилеринин бардыгын кабыл алып, алардын ою менен эсептешип, аларга таянганы бул президенттин элдик экендигин билдирди да. Алар анткени 20 жыл көп мезгилдерден бери ошо элдин көйгөйүн чечүүдө тажрыйбасы мол. Мына мисалы үчүн бардык бийликтин бутактары келет кетет. Президент өзү белгилегендей 6 жылда өтөт. Бул президент да өз мөөнөтү бүткөндөн кийин кетет. Жарандык секторлор бул түбөлүктүү адамдар да, ушу элдин кызматындагы адамдар деп билем. Ошондой эле бул жерде мындан ары бул жакшы саамалыкты региондордо жарандык сектордун өкүлдөрү аябай көп. Ошо ар бир чакырганда, ар бир топторду өзүнчө бөлүп чакырам деген бул жакшылык. Ошол келечекте бир ушундай неметип калчу болсо, биз дагы көптөгөн тажрыйбаларыбыз менен жардам бергенге даярбыз. Президенттин бул кадамын коомчулук кандай кабыл алды? Президенттин бул кадамын эми ким кандай кабыл алат? Мен өзүм жеке өзүм аябай жакшы кабыл алдым да. Анткени бул жакшы саамалык. Мындан мурдакы президенттер мынтип бардык коррупция менен күрөшүүдө, региондорду өнүктүүдө коом жарандык секторлорго таянган эмес. Ар бири жасалма түрдө жасап, эртең менен дагы азаттыкта аябай жакшы талкуу болду. Ошолор дагы аябай жакшылап белгиледи. Биз дагы өзүбүз калган президентке жолугуша албаган жарандык сектордун өкүлдөрү дагы кабыл алса дагы, албаса дагы өзүбүздүн мурдадан берки элге кылып келген кызматтарыбыз менен биз жардамдашууга даярбыз. Айрымдар ушул президентти чакырган жарандык сектордун өкүлдөрүн бири Акаевдин кишилери, бири Бакиевдин кишилерин чогултуп атыптыр деген пикирлерди айтышып атат. Сиздин пикириңиз кандай? Туура. Биз антип Бакиевдин, Акаевдин деп бөлүнө берип жүрүп, биз ушундай бир коррупциянын сазынан сазга малынып, кыргыз элди айып жок. Эмне үчүн Бакиев кетсе Бакиевдики, Акаев кетсе Акаевдики дешке эч кимдин акысы жок. Бул эл, Кыргызстандын мамлекетинин жарандары, анан өкүлдөрү деп чындыгында айрым бир экстремизмге чектелген коомдук уюмдун жетекчилери, кыргыз элине каршы болгон жетекчилер барып алыптыр. Эми аларды кантип бөлүп салат? Ошондуктан баягы тизме топтогондордо деп ойлойм. Анан эми мындан ары андай алар деле ошо Кыргызстан жарандары, алар деле Кыргызстандын элине кызмат кылып келе жатат. Бирок кыргыз элинин салт санаасын, кыргыз элине кызмат кылган жон териси менен канын казык, каруусун азык кылгандарды көбүрөөк чакырып, көбүрөөк тажрыйбалуу өкмөттүк эмес уюмдарын чакырат деген ишеним менен карап туралы. Сиз ошол чакырылбай калган кишилердин арасында экенсиз да. Эгерде сиз президент менен жолугуп калганда кандай маселени көтөрүп чыгат элеңиз? Мен эгерде президент менен жолугушуп калган мезгилимде өзүмдүн 20 жылдан берки көтөрүп келе жаткан Кыргызстандын ички мигранттарынын социалдык жана укуктук Кыргызстанда эң көйгөйлүү маселе ушу ички мигранттар. Тышкы мигранттардан да өтүп азыр өзүбүздүн Кыргызстандын ичиндеги мигранттардын акыбалы 27 жылдан бери эч качан корголгон да жок. Алардын маселелери чечилген да жок. Ошол маселени көтөрүп чыгат элем. Бүгүн да ошол маселе боюнча иштешкенге мен даярмын. Сооронбай Жээнбековдун учурдагы кайсы саясаты сизге жагып атат Кыргыз элинин жараны катары? Кайсы саясаты жакпай жатат? Мен Сооронбай Жээнбековдун жүргүзүп жаткан иштеринин кадр тандоосу анча мага кукулума толбой жатат. Мисалы үчүн кечээ деле киргендердин көпчүлүгү эле өзүнө бир кызмат издөө берсеңиз иштейт элем деп. Мен мисалы үчүн мага кызматтын кереги. Мен өзүм тандап алган жолум, өзүм уставты жазып, неметкеним боюнча ушул ишти жүргүзүп кыргыз элиме пайдам тийсе болду. Же баламдын, же кызымды кызматка ал, же өзүмө кызматкерлигимден алдым. Бирок мен анын кээ бир жактарын туура да көрдүм. Анткени тажрыйбасы мол жетекчи катары, ошол тармакты билген киши катары алар иш жүргүзүп берсе, биздин мамлекеттин өнүп өсүш үчүн жакшы салым болуп эсептелет.
Сиз андай дегениңиз менен президентке да бир күчтүүрөөк кадр керек да. Ага кандай дейсиз? Ага туура дейм. Күчтүү кадр керек, такшалган. Мисалы үчүн иштеп берем деген эмне үчүн мына ГКМБга Марат Иманкуловго окшогон сотторду тандоо кеңешине эмне үчүн Курманбек Осмоновдой кеңешчилерди албайт? Эмне себептен Мухар Шалтаковичтай шунчалык Кыргызстан үчүн азыркы жаңы коомундагы эң мекенчилерди кабыл албайт? Эгерде коррупция менен күрөшүүдө 40 адам жалпы эл киргизсек да биз баш мыйзам менен оңдой албайбыз. Ошол элдик курултайды баш мыйзамга киргизип, ошол элдик курултай иш жүргүзгөндө гана системаны түп тамырынан өзгөргөндө Кыргызстанда түп тамыры менен коррупцияны жоя алабыз.